Жалбыраксыңбы, бутаксыңбы, же тамырсыңбы? Өмүрдө 3 түрлүү адам болот. Жалбырак, бутак жана тамыр сыяктуу. Жалбырактар бир аз болгон шамалга да түшөт. Эгер жыл мезгили өзгөрүлсө, анда жалбырактар да өзгөрүлөт. Бул дегендик кыска убакытка созулган таанышуулар, достук, жашоодо пайда болуп, дароо жок болуп кеткен адамдар. Ыраазычылык билдир алар менен таанышып калганың үчүн. Кыска убакыт болсо да, ыраазы бол сага жашоону үйрөткөн болсо, сага кыйынчылык алып келген болсо. Дарактын жалбырагындай болгон адамдар башында аябай кооз, анан бирок жалбырак жерге түшкөндө жок болуп кетишет. Эгер ойлонуп көрсөңүз, биздин да жашообузда дал ушундай адамдар бар экендигин билесиз. Жашообузда экинчи түрдөгү адамдар булар бутактар. Алар менен абайлабай мамиле кылсаңыз, оңой эле сындырып алышыңыз мүмкүн. Эгер бир аз эле көбүрөөк жүк берсеңиз, сынып жерге түшүп калышы мүмкүн. Биз көптөгөн адамдарды тааныйбыз. Мен сен үчүн бул жердемин. Мен сен үчүн баарысына даярмын. Эгер жардам керек болсо чал мага. Бирок аягында бош кеткен сүйлөшүүлөр экендигин түшүнөбүз. Биздин жашообузда да кээ бир учурлар болгон, өзүбүз бутак болгондугубуз. Кээ бир учурлар болгон, айланабызда толгон бутактар курчаган. Биздин деле өз сөзүбүздү турбаган күндөрүбүз болгон. Биз дагы сен үчүн баарысына даярмын деп анан жок болуп кеткен учурлар болгон. Үчүнчү түрдөгү адамдар булар тамырлар. Бул адамдар өмүр бою биз менен кала турган адамдар. Алар биз менен ысык суукка чыдаган адамдар. Бул адамдар эмне болбосун дайыма биз менен чогуу калышат. Сөздөрүнө турушат. Шамал келсе жалбырактай түшүп калбайт. Бир аз жүк берсе бутактай сынып калбайт. Жакшы дос сенин баардык жакшы күндөрүңдү билет. Ал эми эң жакшы дос сени менен баардык учурда чогуу болот. Бир дарактын миллиондогон жалбырактары, 100 миңдеген бутактары болушу мүмкүн, а бирок аз сандагы тамыры болот. Аз сандагы тамыры дарак эмнеге муктаж болсо, баарысын берет. Эгер сен да тамыр сыяктуу дос тапсаң, колдон чыгарбай кармап кал. Ал үчүн берген убадаңа тур. Жалбырактар жана бутактар сыяктууларды карап, ой жүгүртүп көр. Анан сиздин жашооңузда да ким жалбырак, ким бутак жана ким тамыр экендигин билесиз. Жана албетте, сиз да башкалар үчүн жалбыраксызбы, бутаксызбы же тамырсызбы, муну да эске алып коюңуз. Бирок билип коюңуз, сиз айланаңыздагы адамдарды өзгөртө албайсыз, а бирок айланаңызда кимдер курчагандыгын өзгөртсөңүз болот.